Assalamu alaikum, urmatlı Kırgız elim. Biz şu kayırlığı jasoonun sebebi joluk maselesi boyunca kayırlaylı dep çeştik. Биздин райондук айрыкча мугалимдерге жана райондук билим берүү министрлигиндеги Сариев деген кишиге кайрылуу жасоону чечтик да. Биздин кыздарыбыздын укугун төбөлөбөгүлө. Мыйзам боюнча алар өзү каалаганын кийип, же болбосо ак жолугун салынып кирүүгө укугу бар. Укугун төбөлөбөгүлө. Жана урматтуу Сариев, сиз Кубанычбек Бакировду жалгыз деп ойлобоңуз. Biz sosyetlerden, YouTube'dan, bardıq жерден, Facebook'tan bardığın gözömөлдөп көрүп билип турабыз. Ким туура иш кылып атат, ким туура эмес иш кылып атат. Бул жерде айрыкча мугалимдерге дагы кайрылабыз. Урматтуу мугалимдер, силер ушунчалык пас деңгээлге түштүңөр, мындан ылдый түшпөңүздөр. Силер Кубанычбек Бакировду мисалы үчүн үстүртөн билебиз, уже көрүп атабыз буга чейин кайрылууларын. Силер аны сөздөрүн бурмалап, башка бир динчил же болбосо башка тарапта көрсөтпөңүздөр. Силер Кубанычбек Бакировду мисалы үчүн азамат, Аллах разы болсун ал кишиден. Ушундай бизде ушундай бир эр жүрөк, ушундай бир укук коргоочу пайда болуптур. Биз колдойбуз. Эгер керек болсо Кубанычбек Бакиров үчүн митинг болсо митингге дагы чыкканга даярбыз. Кубанычбек Бакировдун бир тал чачы түшө турган болсо, аны үчүн Сариев же болбосо башка бир ата-энелер болобу же мугалимдер болобу жооп бересиңер. Өзүңөрдүн ар бир кадамыңарды мыйзам чегинде карагыла. Биз болгону укук коргоочулар же болбосо милиция органдын адамдары ушунун баардыгы мыйзам чегинде чечип берет деп гана күтүп отурабыз. Ошону гана көзөмөлдөп гана күтүп отурабыз. Урматтуу органдагы адамдар, чечип бериңиздер ушуну. Мыйзам чегинде гана чечип бериңиздер. Биз башка эч нерсе талап кылбайбыз. Бирок Кубанычбек Бакировду эч кандай жалгыз деп ойлобоңуздар. Кубанычбек Бакиров, биз сиз менен